Bugün bizde Vladivostok'tan Bursa maçtalar üstüne. Zakazlar geldi. Usta qandaysınız? Sol жақсы ма? Şöyle oldunuz. Азыр маштелерди мойка кылабыз тугандар. Владивостоктон канча күндө келди? Эмил өзү сиздерге жакшылап маалыматты берет. Мен жакта перегон кылып келген балдарды стоянкага вокзалга алып барып салып келем. Буюрса анан дагы видеонун жүрүшүндө Кудайым буюрса ушул 2 машинени, негизи 5-6 машинебиз чыккан, анча-мынча кардарлар видео тартканга мындай уруксат бербейт. Ошон үчүн биз мындай уруксат берген кардарлардын гана машинелерин тартабыз. По факту эсептеп беребиз. По факту эсептеп беребиз. Кыргызстанга чейин ушул жерге чейинки расходуна, растаможка, айдап келген жол расходу, кышында дөңгөлөк коет, 4 жаңы дөңгөлөк, анын баарын сиздерге эсептеп беребиз. Тандоо сиздердики, биздики баягы эле зордомой жок, сыйламай бар. Ошо. Кеттик аны. Бул не, эме? Передача. Канча сомго алдың ушунда? 1000 сом. Аркынысыны-чы? Мунус. Ол 700. 1000 сомго 700гө ушундай передача алып келиптир. Мына Владивостоктон келгенде WhatsApp группа бар. Ошол жака кошуласыздар дагы. Передача, адам, бир клиент дагы келиптир. Клиентти канчага алдың, Эмил? 6000ге клиент алыптыр. Анасага. $100 эконом кылып келиптир. Жакшы да. Эми баягы анча-мынча түшүнгөндөр түшүнүп эле турат. Биздин максатыбыз ушу сиздерге кичине болсо дагы арзан турсун деген эле максат. Так бул ишти мен кылбасам деле тиричилик өтөт. Просто ушундай моментте алдырып сиздер дагы сатып, 1 сомуңуздарды 2 сом кылып алсаңыздар жакшы да. Кийин анан мен Нур менен ушинтип иштешкен элем. Ошондо машиналерди алып келдик эле, алып келип сатышып элек деп. Эми бир убагы менен жакшы күндөрдү эстеп. Азыр машинанын хозяинына чалабыз, тугандар. Уланбек акага. Азыр мойкага таштап койгом мен жана перегон кылып келген балдарды стоянкага алып барып салып, мойкага таштап койгом. Улан ака жанатан бери чалып сурайт, не болду машина? Машинаден дайым барбы деп. Азыр мойкадан алып, анан буюрса эсине беребиз. Уланбек ака өтө бересизби жана айткан жака? Азыр адрес жазып коем. Болду, азыр адрести айтып коем. Мойкасы менен бекер. Мойка подарок. Так. Машина даяр экен. Калмай. Окей? Good. 550 сом деген. Эми машинаны бергенде довольный болуп, разы болуп алып кетсе ошол жакшы да. Ошол эле. Мага койсо химчистка кылып таштагым келип атат, чын. Ана от души бергим келип атат да машинаны. Бул мындай айтканда живой реклама да.
Тақсыр азыр келіп жатыр. Адресін сұрап тұр қайда. Негізінен шындай туғандар, аманатты иелеріне тапшырдық. Сүйлей әлбей дағы қалдым ішіне. Күн суық. Күн минус қанша бар? 15 бар, минус 15 шындай суық болса, демек минус 40 көрсетіп атырсың ба? Қанша? Минус 32, 33, 35 жолды группаға таштап атты. Группадан көрген біздің балдар бар, автобус үйшілер бар. Елестетіп қойыңыздар. Яғни алысқы жолда бұйырса Эмилдің видеосыны мындан кейінгі видеолардың арасымен шығарабыз, Құда қаласа даярдап. Анан негізінен шундай аманаттарды тапшырып кішкене болса дағы жеңілдейбіз. Бізден алған, біз арқылы заказ берген туғандарыбызға Алла разы болсын, ишенишиңиздерге. Дайым біз эл мененбиз. Баягы акыш деш керек. Ар бирибизге ушундай адал тамак менен үй бүлөбүздү, бала чакабызды, өзүбүздүн жаныбызды бакканга Аллахым ушундай мүмкүнчүлүк берсин, Аллахым насип кылган болсун. Ар бир менин көрүүчүлөрүмө туугандар. Ошон үчүн биздин командага кошулуңуздар, сиздер дагы мээнетти кылайлы. Мээнеткеч бир туугандардан болойлу. Бул нерсе дагы бүтөт. Бул нерсе дагы бүткөндө бир күн ушул отуруп, ушу Нуркейжин балдары менен, Нуркейжин командасы менен, Нуркейжин иниси менен, Нуркейжин өзү менен ушундай иш кылган элек, ушундай бир чогуу иштеген элек, иштешкен элек деп жакшы бир элес калтыра тургандай, Кудай кааласа кызматташабыз. Кудай кааласа бүгүн 17-си толук бир жумада келди. Өткөн 9-на жолго чыккансыздар. Bir cuma, bir gün. 8 күндө келди, шашпай келди. Анан жолдо бир машиненин динамдын шоткасы бүтүп калган экен, аны алмаштырып, кыскасы шашпай, бирок жакшы келди. Кудайга шүгүр. Главный бул жерде аман эсен келиште турат сөз. Анан шашып, жолдо бир нерсе болуп калып, андай нерседен Кудай сактасын. Бизге ишенич көргөзгөн, биз аркылуу заказ кылган, ушул потоктогу биздин кардарларга Алла разы болсун. Берген акчаңыздарга разы болуңуздар, биз дагы кылган кызматыбызга разыбыз. Азыр акебиз дагы эми өзүнү тартканга уруксат бербеди. Эми дин жаатында жүргөн ушундай өзүнүн акелер болчу. Ушундай анан буюрса калган толук маалыматты инимдин номери болот, менин номерим болот. Чалыңыздар, сураңыздар, түшүнбөй аткан нерсеңиздер болсо, сиздер дагы базар баасынан эл катары ушинтип бир 2-3 миң долларга арзаныраак машина алып эле айдаңыздар туугандар. Азыр машина базарда машиналар немеге өтпөй калды? Себеби уже элдин баары түшүнүп калды. Заказ кылып бир 15 күн, 20 күн күтүп койсо, анда 2-3 миң доллар арзаныраак келет экенине ишенип калды, ошол нерсени билип калды туугандар. Ошон үчүн машина базарда машиналар өтпөй атат. Азыр дыйкан адамдар мына ушинтип бул потоктогудай машиналарды неметип атат. Үйгө кирейли, азыр мен сиздерге ушул машинени бурса канчага турду полный эсептеп сиздерге по факту айтып коеюн. Кичине эшикте күн суук болуп атат. Анан кошумча суроолор бар, мен Эмил ошол нерселерди айтат туугандар. Үйгө кирейли туугандар, уздап калдым мен, үйгө кире элекмин алып.
Ey. Yakındap бар. İçimde gamaş, kurtkaçağın üşüp atsam. Balan gülüştüm. Негизинен ушундай туугандар, эшик кичине суук болгондуктан ал жакта вообще эртеден бери чыдабай калдык чындыгында. Эми Бишкекте өзүңүздөр көрүп атасыздар, минус бир 15 плюс минус болуп атат. Анан жолдогу минус 30 да азыр Эмил өзүнүн оозу менен айтып берсин ощущенияны, анан буюрса биздин кызматтан пайдаланыңыздар туугандар. Алхамдулилла бүгүн жакшы келип алды. Эмилдер аманаттарды ээсине тапшырдык. Анан биздин калган водительдер келген, эми ал водительдер жогоруда бул карнивалдын ээси дагы өзүнүн акелерибиз фото видео съемкага макулдугун берген жок. Эми сурап тартабыз чындыгында. Анан башка водительдерибиз дагы фото видео съемкага каршы болуп, булардан бөлүнүп эле жолго чыга берген туугандар. Буюрса кийинки поток кандай болот? Эмил жолдогу ощущение боюнча сиздерге айтып берсин. Мен сиздер менен коштошом. Менин аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Менин иним Эмилбек Махаматалиев. Буюрса биздин кызматтан жалаң пайдаланыңыздар. Биздин командага кошулуңуздар. Мындай айтканда, акчаны үйдө кармамай жок туугандар. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр. Буюрса биз Кыргызстанга жетип келдик. Бүгүн 17-си, 9-unda жолго чыккан болчубуз. Бул жолубуз 8 суткага айланды. Себеби дегенде бир машинебиз ошо генератор ток бербей ошону каратып калдык. Экинчиси бул Казакстанда жол жабылып калды. Жол почти 12 саатка жабылып калды. Суук, тайгак дегендей Казакстан ичи жолдор айнегел болуп калыптыр. Акырындык менен келдик. Жолдогу кыйынчылыктарды буюрса ушул видеонун кийин көрө аласыздар. Кандай ситуациялар болгонун, анан бардык эле адамдарды через Владивосток алып келиңиздер деп сунуштабайбыз. Конечно, мындай жүрөгүндө жүнү бар. Опытный водительдер айдап келсе жакшы болот. Себеби жол аябай начар да, кышындасы. Жайындасы 5-6 суткада эле келип атканбыз. Жайындасы жакшы. Анан жайында эл жер көрүп келсеңиздер да болот, тамашалап. Биз менен иштешебиз десеңиздер, биздин WhatsApp группага кошулуңуздар. Ошол жака бүт машинелер түшүп турат күн сайын. Эгерде машина жаккан болсо, бизге личкага связга чыгыңыздар. Биздин төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар болот. Ошол буюрса биздин видеодо жолдогу абалдарды көрсөңүздөр болот. Ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар, бар болуңуздар.